Assalamu alaikum достор, барыңыздарга салам. Достор, бүгүн биз Пусанга, анан чоң Гуаңжууга, Пусан тарапка машина көргөнү барабыз. Ошол машина көргөн кандай болот, жолдо эмнелер болот, машинаны кантип көрөбүз, кайсыл машиналарды көрөбүз, ошону бизге биз менен биргеликте көрүңүздөр. Эгер машина керек болсо Кореядан бизге кайрылсаңыздар болот. Биз кызматыңыздардабыз. Барыңыздарга ден соолук жана бизге ийгилик. Мынакей достор, буюрса жолго чыктык. Так, 5-тен 8 өттү. Ама эми биз километрди неметпеппиздир. Машина канча жүрөт экенбиз бүгүн. Ошону көрөлү. Так, 0га түшүрүп койдук. Бул жакта болсо 377 километр деп көрсөтүп атат телефонубуз. Saat 10'dan 3 өткөндө жетет экенбиз. Ошентип көрсөттү. Буюрса андан тез жеткенге аракет кылабыз. 5'тен 38 өттү. Ошол барыңыздарга ден соолук, жагымдуу тамаша кылыңыздар. Мынакей достор, ушинтип эртең менен эле пробка saat 5'тен 50 өттү. Жолдо баратабыз дагы эле. Кайла таң атып калды. Жолдор жарып. Азыр автобустун жолунда баратабыз. Бул жерден саат канча? 7'ден баштап бул жолдон жүргөнгө болбойт. Автобустар гана жүрөт. Так, 323 километр калды. Биздин болсо бак жанып калды. Бак жанды дагы. Бираздан кийин эми 29 километрден кийин буюрса заправка кылабыз. Ага чейин жок. Саат 6'дан 55 өттү. Биздин газ болсо бак жанды. Жанып калды. Эми заправка болсо, так 31 километрден кийин заправка бар. Ошол жерге чейин газ жок. Газ куюп алыш керек барып. Буюрса жетебиз деген ойдобуз. Мынакей достор, буюрса заправкадага келдик. Эсебиң жокпу деп ойлошуңуздар мүмкүн. Мен бул жактан карап эсептеп келатам. Мындан так 37 километр мурда заправка бар болчу. Анан бакты карадым. Канчага жетет деп ойлонуп туруп, кийинки заправка 37 километр. Демек ага жетем деп ошентип эсептеп келдим да. Так, азыр бул жактан заправка кылабыз, толтурабыз. Ошентип анан кайра жолго чыгабыз. Бишкек жолунда Чычкан деген жерден тамактанат го токтоп. Ошондой жерлердин бири да. Бул болсо Косоктору деп коет. Бул жолго киргенден кийин туш келген жерден чыга албайсың, же кирип кете албайсың. Бир адашсаң, бир 10-15 километрден адашып айланып келесиң да. Ошондой жолдор. Тайын ушундай токтоочу жерлер бар. Ушул жерден тамактансаң болот, заправка кылсаң болот, башка нерселерин кылсаң болот. Бирок чыгып кете албайсың да. Ошондой жерден азыр заправкага келип бакты толтуруп атабыз, газ куюп атабыз. Так, 989 вон экен газдын баасы. Бул болсо менин машинам 2006 жылкы Hyundai Grandeur деген автоунаа. Ошону айдап жүрөм. 2 GT объемдо газ бул. Азыр бул бак так бир 60 000 вонго жетип-жетпей толот да, 57-58 000 вондун тегерегинде толот бак. Достор, караңыздар. Жан өлө жаап атыр. Төгүп атыр. Өрт трактор. Канча жерде айдап турду. Ооба. Так, 209 километр калды. Saat 10'dan 13 өткөндө жетмей болдук. Saat узарып кетти. Себеп жана заправка кылып, өзүмдө да заправка кылып, болсо амачусуне бирдемелер жеп отуруп, ошентип. Так, 10 минутке чыктык. Дагы эчтеке эмес, буюрса жетебиз. Мынакей достор, буюрса жетип калдык. Assalamu alaikum достор. Бүгүн сиздерге Kia Carnival автоунаасын тартып көргөзөбүз. 2018 жылкы, 2018-19. Так, автоунаабыз краскасы бүт баары таза. Арткы багаж алмашылган. Бирок краскасы таза достор, краска эмес. Достор, кечиресиздер. Ошо биринчи видеону тарта албадым. Жанагы шашкандыктан машинанын өзүнү тартып араң жетиштим. Экинчи адреске барыш керек болуп калды. Ал жакта Капят.
азыр карнивалды тартып чыктым. Ошону видеонун мындай эле кошуп коем сиздерге. Эгер кызыккандар болсо жазсаңыздар болот. Анда эмесе Гуаңжуга карай сапар алдык. Так, 2 саат 44 минутта дейт. Ошондо 1ден 21 өткөндө жетебиз. Азыр саат 10дон 38 өттү. 217 километр. Бүгүн 1000 километрдей жүрөт окшойбуз. Жолдо бараты курсак ачып кетти. Келинчегим салып берген мындай немени жеп баратам азыр. Кичинекей алмалардан салып койгон. Ошол. Рахмат чоң. Окей. Ушундай. Пробкада калып кеттик, достор. Пробка экен. Канча узарат эми. Пробканы ушулар жаратыптыр. Булар тазалап жүрөт болуш керек, ушул четтеринчи. Ошол жолдо баратабыз. Жана саат 1ден 10 өткөндө жетмекпиз. Пробкага түшүп калып, саат 1ден 23 өткөндө жетмей болдук да. 약 500m 앞 시속 100km 단속 구간입니다. Буюрса келдик, достор. Эсен аман 7-этажда машина турат дейт, ошол жака баралычы. Достор, машинаны таап келдик. Бул жерде мординг турган экен. Аны алып койдук дагы. Азыр алып чыгып, бул жерден жакшылап сүрөткө тартабыз. Машиналарды ошентип ачып коюптур да. Капоттун эмнедир. Карап көрдүк. Баары жакшы. Эсектен ачып койду деген ой келди. Так, 2 объемдогу газ LPG 2017 жылкы К5 автоунабыз. Бисмилла деп. Жүрүп коелу, эчтеке көрбөй. Кантайдайбыз, кайра ачабыз да. Жакпай эле койгон жакшы. Я бисмилла. Так. Мотор коробкасын жана текшерип көргөм. Мотор коробкага сөз жок. Баары зыңк. Так. Капот жабылган жок, ошол себептен тедеден этет. Окей, достор, ушинтип бул машинаны албай калдык. Бирок сүрөт видеого тарттым. Бөлүшүп коем YouTube'дан. Эгер алам дегендер болсо, неметсек болот. Просто биз ойлогондон краскасы бир аз көбүрөөк экен. Ошол, азыр эми үйгө баратабыз. Бул жактан түшүп. Окей, достор, машинаны көрүп чыктык уже. Азыр Sportage дагы бар дейт, ошол эле жерде. Ошону дагы көрүш керек. Адрести жиберсе, азыр сүйлөштүм. Адрести жиберем, башка жерде болчу дейт. Ошол зданияда экен, бирок машина башка жакта. Ошол жиберсе, барып көрөбүз. Экинчи адреске баратабыз. Азыр ал жерден Sportage автоунаасын тартабыз. Так. Ошол. Буюрса жакын эле экен. Достор, азыр келип машинаны бул жака коюп, машина тетиякта турган экен Sportage. Ал жактан бир сыйра текшерип, күлүчүн алып чыгып, мойкага тапшырып койгон экен машинаны. Күлүчүн алып чыгып, бул жака коюп, жакшы жерден сүрөткө тартып, жиберип койдум жиберчи кишилерге. Эми сиздерге дагы бир сыйра көрсөтүп коеюн. Эч кандай краскасы жок, бүт бардыгы өзүнүкү краска. Болгону ушул деталь. Капот алмашылган. Бирок краска заводской краска да. Краска болгон эмес. Так, 1.6 объемдогу дизель Sportage автоунаа. Sportage'ди да көрүп кайттык. Азыр эми Сарентого баратабыз. Так, 71 километр калды. Биздин болсо газ түгөн атат. 1 километрден кийин бакты толтуруп алып, жолду улантабыз. 41 километр калды биздин жетишибизге. Ошондо 27 минутада жетет экенбиз. Ошондо 4дөн 25 өткөндө мен жазып койдум 4,5га жетип барам деп. Плюс минус 5 минут кошуп койдум. Азыр заправкада ошончо вакыт кетип калышы мүмкүн. Так,
LPG каякта эми LPG'ni издеп табышыбыз керек. Ушул жерден LPG'den газ күйүп алабыз. Анан ары жолубайбыз. Так. Ами. Ушундай да болуп турат. Так. Бага заправкадан чыгып баратабыз. Заправкадан чыксам 37 өткөндө жетесин деп көрсөтсө болобу. Анан бастым. Заправкада көйрөк кармалып калдым. Ошондо 33 өткөндө жетет экенбиз. 4төн 33 өткөндө. Полный бак толтурдум. 57.000 вондой чыкты. Достор, азыр кирип сүйлөшүп чыктым. Неме дейт? Мен сенде ойлоп турмун дейт. 1-2 мүнөт мурда менден келип, машинаны көрүп, жанагындай брондоп коюптур да, акча которупчу. 500.000 вон которуп. Мен сенде ойлоп турмун, ушундай эми кечиресиң, билбей калыптырмын деп. Ошондой дейт. Макулунда деп чыгып келдим. Ошол машина сатылып кетти. Эми үйгө кайтыш керек. Азыр просто бул жерде машиналарды карап коюп турам. Көргөн менен баары кымбат да. Андан көрө үйгө эле кеткен жакшы. Жамгырда үшүбөйчү. Дагы пробкага түшүп келдик го, достор. Аябай жан күшөк. Азыр бир аз азайып калды. Жана жол көрүнбөй аткан. Эптеп араңдан жылып келип аттык. Азыр эми пробка болуп калды. Саат 8:30 жетмекмин. Саат жылып. Азыр болсо так 9тан 2 өткөндө жетесин деп көрсөтүп атат. Жарым саат кошпойт да ушул жамгырга пробкаларды эсептеп туруп. Кутман күн экендештер, кандайсыздар? Кече кечинде келип чарчап уктап калыптырмын. Ошол себептен видеону аяктай албай калдым. Бүгүн болсо азыр баштадым кайра. Так, жумушту баштадык. Бирок кечеги күндөн отчет берип коелу деп ойлодум. 927 километр жүрүптүрмүн. Саат кечки 9:30дан өтүп келдим да үйгө. Видео жаккан болсо, кандай өзгөртүүлөр киргизиш керек, ошолор жөнүндө жазып коюңуздар комментарийга. Ийгилик каалагандар үчүн чоң рахмат. Жаман комментарий жазгандар үчүн ден соолук.